Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз математика сабагын улантабыз. Дептериңерди ачып 25 март мисал маселе иштөө деп жазгыла. Биз кече 880 мисалдан баштап 886 мисалга чейин иштегенбиз. Аттуу сандар боюнча, ирилетүү майдала боюнча мисал маселелерди аткарганбыз. Мына бүгүн биз улантабыз. 887 номерден баштап иштейбиз бүгүн. 887 номерде мондай мисалдар берилген экен балдар. 8 мисал берилген. Мына ошол мисалдын бирөөсүн мен азыр силерге аткарып, кандай чыгаруу керек экендигин көргөзүп берем. Жана силер калганын ушуга окшоштуруп, мен көрсөтүп берген үлгүгө окшоштуруп чыгарасыңар балдар. 700 метр көбөйтүү 6 мисалын алалы дагы силерге көргөзүп берейин. Мына муну да дептерге жакшынакай кылып мамыча түрүндө жазасыңар. Азыр мен көргөзүп берем. Мына муну биринчи бул төртөөнү аткарасыңар, андан кийин бул төртөөнү аткарасыңар. Эми мен силерге көргөзүп берейин. Муну мамыча түрүндө жазабыз дептерге эле дароо. Кадимкидей эле мамыча түрүндө жазып алып көбөйтүүнү аткарабыз. Мисалы 6га 0ду көбөйтсөк 0 албетте, 6га 0ду көбөйтсөк 0, анан 6га 7ни көбөйтсөк 42 балдар. Эми 4200 метр чыкты бул жерде. Эми биз бул аттуу санды ирилетип коюшубуз керек. Ал үчүн 1 километрде канча метр бар экендигин эстеп алалы. 1000 метр бар ал. Демек жазып алалы. Бул жердеги 4200 метрдин 4000 метрин биз километрге айландырып алышыбыз керек. 4000 метрде балдар 4 километр бар, туурабы? 4 километр. Бул жерде 4000ди 1000ге бөлсөк 4 километр чыгат. Көрдүңөрбү? Эми бул жерден астын чийесиңер, мен көргөзүп бергендей кылып мына. Андан кийин 4 километр деп туруп, анан бул жерде калган метрди жазып коесуңар. Ошондо 4 километр 200 метр болот. Мына мындан аркы берилген мисалдын баарын тең мына ушуга окшоштуруп, ал биринчи мындай кылып туруп эсептеп алып, андан кийин кайра ирилетип коесуңар балдар. Андан кийинки 888 мисалга өтсөк, бул жерде дагы 4 мисал берилген экен. Мамыча түрүндө аткарышыбыз керек муну. Аттуу сандарды, аралаш аттуу сандарды билесиңер, мамыча түрүндө аткарып алган абдан ыңгайлуу болот. Бул жерде 12 метр 32 сантиметр кошот экенбиз, 9 метр 80 сантиметрде. Демек мына мен кадимкидей мамыча түрүндө жазып алдым. Эми мен жазайын. Кадимкидей эле кошосуңар. 2ге 0ду кошсоңор, балдар 2 чыгат, бул жер. 3кө 8ди кошсок 11 болот, 11. Анан бул жердеги чембирдигин жазып коебуз, сантиметр. Эми бул жерди кошуп алалы. 12ге 9ду кошсок, 2ге 9ду кошуп алабыз. 11, 1 түшөт дагы, 1 көңүлдө. 1 өзү келмек, ага 1ди кошобуз, ошондо 2 болот. Анан мунун дагы жанына чоңдукту жазып коебуз, ошондо 21 метр 112 сантиметр болду балдар. Эми бул жерде да албетте биз ирилетишибиз керек. Аны кандай кылабыз? Жанагы сыяктуу эле, мен жогоруда көргөзүп берген мисалдагыдай эле. Мындай кылып астын чийесиңер, кадимкидей эле, анан жазасыңар. Бул жерде 21 метр 112 сантиметр дейт. Ушул 112 сантиметрди биз метрге айлантып ирилетип алышыбыз керек. Ал үчүн биринчи эстеп алалык. 1 метрде канча сантиметр бар? 100 сантиметр бар. 1 метрде 100 сантиметр бар. Эми бул жерди көрүп турасыңар, демек 112 сантиметрде 112 сантиметрдин 100 сантиметрин метрге айландырып алсак болот. Мисалы 100 сантиметр, мына ушуну тескерисин жазып атам мен. Мисалы 100 сантиметр барабар 1 метр
Демек, ушул 1 метрди, мына могу 1 метрди могул жердеги 21 метрге кошуп беребиз. 21 метрге кошобуз 1 метрди балдар, Оз 2 деле кошуп койсоңор болот. Мен силерге түшүнүктүү болсун үчүн гана жазып атам. 1ге 1ди кошсо 2, 2 өзү келет. Анан метрди жазып коебуз. Демек, могул жер 22 метр. А бул жерде 12 сантиметр калган, анын өзүн жазып коебуз биз. Анын өзүн жазып коебуз балдар. Аны 12 сантиметр. Мына балдар. Эми бул жерди өчүп салалык, Мына ушундай болот балдар. Эми кийинки ушул 888де берилген мисалдын баарын тең ушуга окшоштуруп эле, мен көрсөтүп бергендимге окшоштуруп эле алып карасыздар. Эми кийинкиге өтсөк балдар. 889да эмне дейт? 889да китепте берилген экен балдар. Тик бурчтуктун узуну 15 метр, туурасы андан 3 эсе кыска дейт. Тик бурчтуктун аяндын жана периметрин тап дейт. Мен силерге муну таап даярдап жазып койгом. Бир гана могул жердеги 5 метр кайдан келди дешиңер мүмкүн. Бул 5 метрди азыр мен кайдан таап жазганымды мен силерге түшүндүрүп берейин балдар. Мен муну мындай кылдым. Кадимкидей эле мына тик бурчтуктун узуну 15 сантиметр, АБ, туурасын жазып алдым, Б'сы. Бул жерде туурасы мындай деп атпайт. Тик бурчтуктун узуну 15 сантиметр, туурасы андан 3 эсе кыска дейт. Демек, эсе кыска дегенде биз бөлүү амалын аткарабыз. Ошондо могул 15 метрди 3кө бөлүп алабыз. 15 метр бөлүнгөн 3. 15ти 3кө бөлсөңөр 5. Демек, 5 метр чыгат экен, Мына 5 метр деген мына ушундан келип чыкты балдар. Эми андан кийин кадимкидей эле аянтын таап коесуңар балдарым. Аянтын таап коесуңар. Мына формуласын жазып, S барабар AB көбөйтүлгөн BC деп туруп эле мына ушулардын ордуна мен буларды коюп, ушунакай 75 метр квадрат чарп деп жазып койдум. Бул жерге дагы P барабар AB кошулган BC көбөйтүлгөн 2 деп формуласын жаздым жана ордуна коюп туруп, бул жерде периметрди таап койдум. Муну ушул боюнча эле көчүрүп алсаңар болот 889. Анда эмесе кийинкиге өтөлүк. Кийинкиде 890 мисалда өз алдыңарча аткарат экенсиңер. Баардык мисал бул жерде деген 12 мисал берилген экен. Мунун баарын өз алдыңарча аткарасыңар. Китепте кандай берилсе, ошондой эле жазып, мамча түрүндөгүсүн черновик аткарасыңар. Жана дептердин сарамжалдуу пайдаланып, жакшы бош жерлерди калтырбай, иреттүү жакшы кылып жазып, эсептеп койгула балдар. Андан кийин 891 мисалда мындай дейт. Маселени теңдеме түзүп чыгар дейт. Маселе шарт менен таанышалы. Мен ойлогон санга 10ду кошсо 18 болду. Мен кандай сан ойлодум дейт. Демек, мен ойлогон санды деген, мен ойлогон санды кадимкидей эле биз X менен жазып алабыз балдар, мындай кылып. Анан 10ду кошсо дейт. Демек, кошот экенбиз 10ду. Анан канча болду дейт? 18 болду дейт. Демек, жемге 18. Мына момундай болгон эң жөнөкөй жакшынакай теңдеме келип чыкты. Эми муну силер өз алдыңарча аткара аласыңар деп эсептейм. Андан ары 892 мисал берилип атат. 892 мисалга үлгү көргөзүлүп берген. Мына ошол үлгү боюнча тапшырманы аткарасыңар. Ал жерде бизде дагы ирилетүү жана майдалоо берилиптир. Мына ошол биринчисинде 7500 метр дейт. Азыр мен бирөөнү жазып көргөзүп берип коеюн силерге мунун дагы. 7500 метрде канча километр жана канча метр бар деп боштуктар жазып коюптур. Бул жерде албетте 7 километр жана 500 метр бар.
Мен биринчисин аны дагы көргөзүп жазып койдум. Калганын ушул сыяктуу кылып эле өзүңөр улантып иштеп коесуңар. Ал эми эртең болсо 893 мисалдан баштап иштейбиз. Балдар, эми ийгилик